аялдарга ишеним бериш керек. Аялдар деле иштей алат. Эркектин жумушун аялдар деле аткара алат. А эркек дагы аялдын жумушун аткара алат. Ошонун негизинде таласта эки угруп Эми кайсы партияны совещанияларын депчи, анан комиссиядагылар айтты, ушул көбүнчө аялдар бизде аялдарга байланыштуу социалдык маселелерди көтөрүп чыгат экен да. Анан эне баланы коргоо, анан жакыр үй бүлөлөрдү коргоо боюнча жумуштарды алып, ошондой маселелерди көтөрүп чыккан үчүн аялдардын чечими орду болуп атат. Анан толук аялдарга ишеним бериш керек. Аялдар деле иштей алат. Эркектин жумушун аялдар деле аткара алат. А эркек дагы аялдын жумушун аткара алат. Эркек только эшикте эле жүрбестен, үйдүн дагы жумушун аткарганга аял кишиге жардам бере алат. Это лидеры сообществ, депутаты районных кеңешей, представители молодежи. Когда в первый день мы говорили о лидерстве, многие участники задавали вопрос: хорошо, мы говорим о лидерстве, а при чем здесь политика? Но сегодня они уже понимают, что политика, она касается каждого из нас. Наша гражданская активность, наше гражданское участие, она касается каждого из нас. Мне понравилось, когда одна из наших участниц представлялась. Она приехала из отдаленного села, живет на Джайло, у нее 5 детей, и она стала депутатом местного кенеша. Биз айымдар дагы ушул коомдук ордубуз бар экендигин, шайлоого тоскоолдуктарды жеңип өтүүгө мүмкүндүктөр бар экенин далилдешибиз керек деп ойлойм. Азыр мына айылдык кеңеште 30% квота менен айымдар депутат болуп, азыр көп көйгөйлөр биздин айыл аймактарда, айылдык кеңештерде чечилип, көтөрүлүп, жабылуу бойдон турган көйгөйлөрдү ачыкка чыгарышып, ошону чечип, кайрылууларды жасап чечип атат. Бул эми баштапкы жыйынтыктарын көрсөтүп атат деп ойлойм. Мындан ары дагы жакшы результаттар болсо, мындан ары дагы көбүрөөк квота берилет деп ойлойм. Көбүнчө аймактарда буга жанагы аялдардын шайлоого барбаш керек, сен үйдө отурушуң керек деген стереотиптер бар эмеспи? Ошентип көпчүлүк билимдүү айымдар ошонун айынан бара албай калышат да. Ошого бизде азыр башкы максат ошол коомчулуктун ушул жааттагы сабаттуулугун жоюу. Андай айтайын дегеним, ошол нерсеге көндүрүү да. Мисалы салыштырмалуу бир 5-6 жылга салыштырмалуу азыр коомчулукта бир аз көбүрөөк да колдогондор жакшырып баратат деп айтсам болот.